Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Барыңыздарга Аллахтын саламы жана берекесин тилеп, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тамгалардын аракеттер менен бирге окулушу. Араб тилинде тамгалар кыргыз тилиндегидей болуп эле кандай жазылса ошондой окулуп кете бербейт. Арабчада атайын аракеттер деп аталган белгилер бар. Бул белгилер төмөндө көрүп турганыңыздай сүрөттө белгиленген. Биринчиси фатха, а тыбышын билдирсе, касра и тыбышын билдирет, замма у тыбышын билдирет. Бул үч тыбыштын же болбосо белгинин жардамында биз араб тамгаларыны ушул тыбыштардын жардамында ар түрдүү формага салып окуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы, фатха колдонулган учурда а тыбышы, башкача айтканда, та тамгасына колдонулган учурда та болуп окулат. Ал эми касыра колдонулса ти, ал эми замма колдонулган учурда ту, та, ти, ту. Тамгалар сөзсүз түрдө аракеттер менен бирге окулгандыктан аракеттер темасы өтө маанилүү. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. А, и, у, ба, би, бу, та, ти, ту, ثا, ثي, ثу, جا, جي, جو, ح, حي, حو, خا, خي, خو, دا, دي, دو, ذا, ذي, ذو, را, ري, رو, زا, زي, زو, سا, سي, سو, شا, شي, شو, صا, سي, سو, ضا, ضي, ضو, طا, طي, طو, ظا, ظي, ظو, ع, عي, عو, غا, غي, غو, فا, في, فو, قا, قي, قو, كا, كي, كو, لا, لي, لو, ما, مي, مو, نا, ني, نو, وا, وی, وو,
ha, hi, hu. Ya, yi, yu. Temamızды bekemdеп түшүнүш үчүн дагы көңүл бөлүңүз. Вау тамгасы бар бизде. Фатха, дамма, касра аракеттерибиз бар. Вау тамгасы ва, ви, ву болуп окулат. Эч качан вау а, вау и болуп окулбайт. Демек туурасы вау деген тамгабызга аны кошобуз. Бул учурда бизге вау тамгасынын баш тамгасы гана пайдаланылат. Мисалы, са, си, су. Син, а болуп окулбайт. Ка, кый, ку. Арекелер пайдаланылган учурда эч качан тамганын өз аты пайдаланылбайт. Өз аталышы. Каф, айн деген сымал. А, ай, ру гана болуп окулат. Бул көргөн темабыз, биз бүгүн окуган темабыз арекеттер темасы болду. А, и, у деген белги. Эч качан тамганын өз аталышын атабай, ар дайым тыбыштардын жардамында биз тамгаларды окуйбуз. Бул темаларды үйрөнгөндөн кийин мындан ары сабактарыбызда тамгалардын өз аталыштары эмес, бизге арекеттер жардамга келет. Арекеттердин жардамында биз калган темаларды өздөштүрөбүз. Ошондуктан арекеттер темасын жакшылап түшүнүп, жакшылап өздөштүрүп, дептерибизге жазып, жок дегенде 10 жолудан кайталасак, бул теманы өтө жакшы деңгээлде өздөштүрөбүз деген үмүттөмүн. Эгер сиздерде сабак жөнүндө түшүнбөгөн суроолор болсо, анда комментарийге калтырсаңыздар болот. Биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Сабагыбыздын аягында билип ал программабыз бар. Бул программанын жардамында сиздер Куран жөнүндө маалыматка ээ болсоңуздар болот. Алгач суроо беребиз, андан кийинки сабакта албетте жообун айтабыз дегенбиз. Биринчи сабакта биз Куран канчанчы жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлө баштаган суроосун бергенбиз. Ал сурообуздун жообу төмөндөгүчө. Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий жолу менен 610-жылдан тарта түшүрүлө баштаган. Ал эми бүгүнкү сурообуз болсо, Курандын алгачкы түшүрүлгөн аяттары кайсылар жана ал аяттар кайсыл сүрөдө жайгашкан? Мына ушул суроого жооп таап, изденип, анын жообуну албетте башка инсандар менен бөлүшүү максатында комментарийге калтырсаңыздар болот. Бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллахым илимибизди арттырсын, илимибизге, жашообузга жакшылык жана береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.